Эми мен ак жеринен камалып саясий туткун болуп отурган Сооронкулова Кларанын эжесимин. Атым Нурия. Биз эми жаңы жылдын алдында энелер атайын ушул Курманжан Батка эненин эстелигине келдик. Ушул энеден жардам сурайлы деп келдик. Эне болуп бизге жанагы президент эми баласы болот да, президентибиздин жүрөгүнө ыйман салып, адилеттүүлүк салып берсе экен. Мына жаңы жылдын алдында бир туугандарыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыз, апаларыбыз баарыбыз чогуу жаңы жыл тосуп, жылды кандай тоссоң, жаңы жылды кандай тоссоң, бир жылды ошондой өткөзөсүң деп ушинтип жакшы өткөзө алайлы деген үмүт менен келип отурабыз. Ак жеринен камалгандар элим, жерим сатылбасын, суум сатылбасын, элге кызмат кылсын деп камалып отурган кыздар балдарыбызды адилеттүүлүк карап үй камагына чыгарып берүүн үчүн өтүнүп келдик. Мен чечпейм деп четке чыга бербесин. Ал киши билет. Бир эле киши чечет мындайда. Ошол кишинин буйругун күтүп баардыгы турат. Азыр президенттик башкаруу. Ошон үчүн ушул кишинин жүрөгүнө ыйман салып берсе экен, ушул киши кайрымдуулук кылса экен, адилеттүүлүк кылса экен деп суранып келдик. Мен ушул саясий камактагылардын туугандары болом. Бийлик тарабынан өтө эле мыйзамсыздыктар болуп атат. Камалган күндөн баштап бардык процедуралар бузулуп атат. Кыргызстанда туура сүйлөгөн, мамлекетим, мекеним, жерди сатпа деген адам кылмышкер катары түрмөдө отуруп калабы. Өтө эле бардык нерсенин жообу бар. Бийлик дагы түбөлүктүү эмес. Таптакыр мыйзамсыз камап, мына 2 айдан ашып, эми дагы 2 айга калтырылды. Бул такыр туура эмес. Мына энелер отурат, жаш кыздар отурат. Булардын баарын мен патриот демекчимин. Өзүнүн мекенин сүйгөн, туура сүйлөгөн, чындыкты айткан, булардын отурганына тууган уруктары эл сыймыктанышы керек болсо. Аз эле санда мындай адамдар туура сүйлөгөн, туура сөздүү өтө аз. Биз бул мыйзамсыздыктарды токтотуп, туугандарыбызды бошотуп коюшун өтүнөбүз. Керек болсо талап дагы кылабыз. Таптакыр туура эмес болуп атат. Акыры жообу бар бардык нерсенин. Мына президентке киребиз деп тиги арыз дагы таштап койдук президентке. Бизди кабыл алсын. Барып өзүбүздүн мындай көйгөйлөрүбүздү, мыйзамсыздыктарды өзүбүз туура барып жеткирели. Кейип билбейт окшойт президент өлкөдө эмне болуп жатканын. Бул таптакыр туура эмес. Биз эмне орто кылымда жашайбызбы? Сөз эркиндиги деген жокпу бизде? Бул кандай деген таптакыр эле арка кетип атабыз го. Биз кайсы заманда жашайбыз? 21-кылым экенин бийликтегилер билбейт окшойт. Акыры бул билимсиздиктин, сабатсыздыктын дагы чеги болуш керек. Мен дагы айтамын, бардык нерсенин жообу бар. Ойлонуш керек, ойлонгула, бизди кабыл алгыла. Акыйкат чечкиле бул ишти. Жаңы жылга чыгарып койгула. Туура сүйлөгөн аз сандагы честный адамдарды демекчимин. Саясий туткундарга боштондук. Боштондук.